Сиздер Күнчелес каналын көрүп жатасыздар. Биз Ысык-Көл облусуна арашан койлорун көрсөткөнү келдик элек. Учурда жаңы арашан койлорун баштаган агабыздын үйүнө жетип келдик. Бул агабыз Султан агабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Султан ага, айтыңызчы, мына ушул сиздин үйүңүзгө келип калдык. Мына ушундай сиз жаңы баштоочу экенсиз. Негизи баштаганыңызга канча ай, канча жыл болуп калды? Толук 1 жыл болоюн деп калды. Ушу ноябрь айында толук 1 жыл болот баштаганыбызга. Эмне түрткү болду эми ушул арашан койлорго өтүүгө? Булардын эмеси, кесими ошо этти көп, эт багытында болгондуктан ошо сандан сапатка өттүк. Буга чейин бакканбыз мына кыргыз эле койлордучу. Аларда веси азыраак болгондуктан анан ушуну бакканды туура көрдүк да. Сизде азыр эми канча кой бар? Же болбосо токту десекпи, козу десекпи? Өзүңүз бир түшүндүрүп берсеңиз. Булар бүт бар эле эмелер. Кысыр калды деп коет бизде. Кысыр калдылар. Негизи канча жаш булар өзү? 1,5 жаш болду да. Эң чоңдору. Эң чоңдору. Мунулар бир козулар окшойт мунулар. Ушуларды Кубаныч байкеден алганбыз. Азыр тартып келбедиңерби? Ошо кородон сатып алганбыз. Демек сизде туар кой али жок. Туар кой жок. Сиз ошондо былтыр ушундай могулар токтулар, токтулар. Буларды былтыр сатып алгансыз сиз коз кезинде. Чүйдөн барып алып келгенбиз, атайын. Бул жа Шарпейдин внучкалары ушулар. Шарпейдин баласынын ургач козулары ошондо. Баласынын козулары. Мыналар, неберелери болгон. Келбеттүү экен да булар. Буюрса. Чүйдүкө. Куйруктар, туруштарын караңыздар, 1,5 жаштагы ургач токтулар. Азыр сизде канча баш бар жалпы? Бизде 70, кочкор менен 70 баш бар. Кочкор менен 70 баш. Бунун эми канчасы токту? Канчасы быйылкы козулар дегенде? Быйыл Кудайым буйрса ушу 50 баш туучусу бар, калгандары козу. Кочкордон токтодубу? Токтоду кочкордон буйрса. Атайын ушу Тилек байке менен кочкор алып келип салганбыз. Кулак деген кочкор. Абам бизге буйрса берип, кулагы 25 сантиметр светлый рыжий болгон кочкорун алып абамдыкын салганбыз. Ошо буйрса алда ошо кый басып бир инибизге берип койдук эле. Коюп ал деппи? Биздики бүткөндөн кийин ошо инибизге бердик. Тилек агаш азыр биякта жок болуп атат, тарталы десек. Бул жерде жалаң гана ургаччылар экен да азыр. Ургаччылар. Анан сиз каякта багасыз буларды эми? Жайытпы же чөп менен элеби? Булар сырт деген жайлообуз бар. Деңиз деңгээлинен 3500 метр бийикте ошол жака барып тоодо болушат. Пастбищный содержание толугу менен. Эми келдиби ал жактан? Бир ай болуп калды келгенине. 1 ай болду. Эми кышында чөп менен да булар? Ооба, чөп менен эле багабыз. Азыр силердин алдыңарда эле талаадан келишти. Кар болсо да талаага чыгып келишти. Көлдө кар жаап салыптыр туугандар. Анан бул эме жагы бар, көрдүңүздөрбү? Токтулар быйыл токтоптур, буюрса март апрелдерде төлдү ала баштайт экенсиз да. Буюрса. Биринчи төлдө. Буюрса. Сиз эмне үчүн чоң кой эмес, козулардан сатып алып баштадыңыз? Же арзанчылыгына, же линиясы жакшы болгон үчүнбү? Биз ошо кой алалы дегенбиз, анан ушундай Шарпейдин эмелери чыгып калып, анан алганга туура келди ошо. 1 жыл болсо да күтөм деп. 1 жыл болсо да күтөм деп. Ушу бирөөсүн токтоп көрсөтүп бериңиз эми. Ушу токтулар баары Шарпейдин линиясынан да. Көбүнчө арасында. Башкалары да бар. Шарпейди көпчүлүгү билсе керек, азыр Орто Азияда эң көлөмдүү кочкор деп эсептелинет, Тилек байке. Эң чоң кочкор азыр. Эми азыр эми мисалы үчүн Кара Балтадагы выставкага же эң акыркы выставкаларга барып официалдуу түрдө чемпион болсо дагы кой кармагандардын арасында билинип турат. Шарпей эми ал. Бул бирок Шарпейден эмес. Шарпейден да кармап көргөзөйүн, Бул каяктыкы? Чүйдүкүбү? Бул да ошо кородон эле башка кочкордун кызы да. Чүйдөн кимдин койлору эми? Билесиз? Муну Самат деген байкебизден алганбыз. Абабыздан. Байтиктен алганбыз. Ошо Шарпейдин баласы бар ошолордо. Жакшы кочкору бар ошонун баласы. Эптеп жүрүп алганбыз буюрса. Бу чүйдөн келген
токтолор бүт эле светло рыжий экен, баары. Өңү жакшы экен, анан көлөмдүү, Орек. Булардын энелери жакшы болчу. Энелери жакшы короодон кочкорду тандап коюшат экен. Бул Шарпейден. Булар Шарпейден. Булар токтулар экен да булар. Бул да токту. Кийинки жылга тууйт экен. Бул да Шарпейдин внучкасы. Шарпейдин баласынын ургачы козусу экен. Сизде азыр эми сатыкка жок экен да, жалаң гана көбөйтөйүн деп кармап атасыз да. Ооба, буюрса, ошо дагы алалы деп атканбыз, Кудайым буюрса. Сатчулар болсо алат элек дагы. Дагы аласызбы? Дагы бир ошо 100 башка быйыл ушу максат койдук эле жеткирели деп. Ошо. Муну Шарпейдикинде титинде ак буттар акыттар бар да. Да бирөө бар болчу, өзү болчу, анан жак айлампаш болуп вертяшкада коткон. Ошондон эме болуп калды. Бирок ал Шарпейге копия болчу да. Мына бул да Шарпейдин внучкасы, бул кетип бараткан. Кулагы 23. Мына катары менен Шарпейдин балдары, внучкалар кетип барат. Бул эки. Мына экөө. Гарбаносный. Токтулар баары бир сарайданбы ошондо? Бир сарайдан, бирок эки кочкордун балдары да. Эки кочкордун балдары. Бул каралар башка жактан, бирок 3 кара, 4 карабыз бар. Бул биздин эме да. Кисар менен Арашандын ортосундагылар. Булардын айырмасы кадимкидей бар, буттары кыска. Кулактардан, кулак, дене мүчөсү бир аз тилдерге жетпейт. Так, Тилего, булар эми дагы канча жыл өсөт бу токтулар? Же дагы бир жыл өстүр токтойбу? Жок, 2 жыл өсөт буюрса. Чоң койлор болобу токтулар? Чоң койлор болот, буюрса. Тууган сайын, жыл өткөн сайын жоондугу да жооноюп, оюна да чыгат, жооноет. Бул жерде келечектүүлөр жакшы экен. 25 баш жакшы көрүнүп турат. Буюрса аябай жакшы болчулар. Бул эми Султан ага коюлду бу жака. Кандай кочкор койдуңуз? Ачык сары. Кулак деген кочкор да? Кулак деген кочкор. Кулагы 25 сантиметр, өңү светло рыжий. Ушундай тик куйрук жакшы кочкор көрүндү эми. Буюрса. Анын козулары да көрүлгөн кочкор болчу. Тилего экөөбүз чыгып калат балдары. Сиз жаңы баштоочу болсоңуз, мартта эле күтүп отурат экенсиз да. Качан тууйт деп. Буюрса. Кудайым буюрса. Эми мартта туулса сатасызбы анан коз кочкорлорду? Эми буюрса сатабыз. Демек расход жабыш керек. Эркектер сатылат. Туугандар көрдүңүздөрбү? Шарпейдин линиясы да койлордон туулган эркек козуларды ушул көлдөн кийинки жылы издеп каласыздарбы дегендей. Эми сиз фундамент жакшы баштапсыз да. Жакшыларын сатып алып. Буюрса. Кыйынчылык болбодубу сатып алууда? Кыйынчылыктар деле болду эми. Эми азыркы учурда баасы да кандай экенин билесиздер да. Жакшы эле баага алып келгенбиз. Ушу абаларыбыз кеңеш берип атып, Тилегобалар тандап берип атып ошо. Бул жылкыларды сатып отуруп алып келдиңизби? Жок, башка жерден акча алып ошо алып келгенбиз. Азыр эми ошондой болуп атат го кээ бир жерлерде. Бул жылкыларды сатып коюп өтүп дегендей. Анткени булар малозатратный болуп атпайбы? Уйдан пайда көбүрөөк болгондуктан кээ бирөөлөр сатып эметип атышат, алып атышат. Чөп жем камдап койдуңуз? Камдап койдук. Мына туугана Арашан токтулар, мына ушул жерге келип бир көрсөтүп бердик. Шарпейдин линиясынан экен. Мына токтулар. Үскөл облусу да катуу баштады, Буюрса жакшы келет ат. Жаштар көп. Жаштар көп кызыктуу. Жаштар көп. Селекция Кудай буйрса эми жакшы эле болот го 3-4 жылдын ичинде. Сизде азыр сатыкка жок экен да анда эч нерсе, Сатыкка жок. Мына туугандар, 100 башка чейин көбөйсөм деп ниет кылыптыр. Ниетиңизге жеткизсин. Амин. Анда эмесе биз дагы видеону жыйынтасак болчудай болуп калды. Канча түп чөп камдадыңыз буларга эми? Эми биз жем менен багабыз. Жем. Көбүнчө жемге басымыбызды кылабыз.
жайып эле талаага жайып жем. Поляга чыгарабыз ушундай. Канча тонна жем алдың сен? Арпа аласың 3 тонна арпа алып койдук буюрса. Жетет го деп. Кийинки жылы арпа быш канча койго эле жетет? 3 тонна алдык. Кийинки жылы арпа быш канча жетет? Жетет буюрса. Жок, эми жазга чейин, майга, апрелге чейин. Апрелдин 1-ине чейин деп ошо алдык. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Жаңы Арашанга өткөндөр мына ушундай койго өтүптүр, көрдүңүздөр. Буга чейин жөнөкөй койлор бар белесиздер, жок беле? Буга чейин жөнөкөй койлорубуз бар болчу. Андан ушуну тилегибаларды көрүп, YouTube'дан көрүп атып, тилегибалар түрткү болгон буюрса. Койлор не, сатып бердиңизби? Алардын ушулардын ордуна келдиби? Аларды сатып 5 койдун ордуна 1 кой алып, ушундай иштерди кылганбыз. Сандан сапатка ар бир замандын өзүнүн талабы бар деп атпайбы, ошого жараша. Өтүңүздөр туугандар. Талабы ушу болуп атпайбы? 5 кой сатып, 1 коз сатып алган экен да мунулар. Былтыр коз кезинде келген экен да, Моголарда кезинде. 6 айлык кезинде келген. 6 айлык. Мына ушулар 6-7 айлыктарбы ушулар? 6-7 айлык ушу Кубанч байкенин коросунан алганбыз. Өтө түшүнүктүү туугандар. Көрдүңүздөрбү, биз бир рет көрсөтүп бердик. Анда эмесе видеобузду жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө аманчылыкта бололу. Султан ага дагы жакынкы мезгилдерде гана баштаптыр. 1 жылга толуп калыптыр. Буюрса баштаганына эми март айынан баштап төлөп бере баштаса, иштериңизге ийгилик, фермага береке. Силерге дагы ийгилик. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Элдин кызматын. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы эми комментарийге мына ушул Султан агабызды колдоп, дуа кылып, мына ушул фермасына береке каалап коюңуздар. Алла ыраазы болсун.